Илгери Кытайда бир силсаяк ачкачылыктан улам бирөөнүн алмурутун уурдап жеп коет. Сакчылар ууруну кармап, императордун алдына сүйрөп келишет. Императорду көргөн ууру мындай дейт: "Урматтуу өкүмдарым, курсагым абдан ачты. Чыдай албай уурдап жеп койдум. Күнөөмдү мойнума алам. Мени кечирип коюңуз. Суранам сизден. Эгерде менин кечиримим ырыолосоңуз, сизге өтө кымбат бир белегим бар." Император мыскылдагансып, сага окшогон силсаякта кымбат баалуу нерсе кайдан болсун деп суроо берет. Ууру жумулган манжаларын ачып, ичиндеги алмуруттун данегин сунуп, "Муну эксеңиз бир күн ичинде эле алтын мөмө берген даракка айланганын көрөсүз" дейт. Император каткырып, "Кана өзүң эгип көрчү. Алтын мөмөнү көргөн соң кечирейин сени" деп сунуш берет. Ошондо силсаяк: "Өкүмдарым, мага муну эккенге болбойт. Анткени мен уурумун. Муну жалгыз гана өмүрүндө бир дагы нерсе уурдабаган, башкалардын акысын жебеген, жалган сүйлөбөгөн бирөө эгиш керек. Ошондо гана данек өз сырдуу күчүн көрсөтөт. Болбосо аны эккен адамды дагы уулап, жанчыдагыс оорлар натыйжасында өлтүрөт. Падышам, муну жалгыз гана сиз эге аласыз" дейт. Император бир саамга ойлонуп катып калат да, андан соң ачууланган үнү менен: "Мен императормун, багбан эмесмин. Ал данекти вазирге бергин дагы тезирээк алтын мөмөлөрдү көрөлү" деди. Силсаяк данекти вазирге узатаары менен вазир өзүн жоготуп, толкунданган үнү менен императорго кайрылды. "Мен эгин иштерин түшүнбөйм. Кара жумушка дагы жокмун. Данекти эгем деп анын сыйкырын кетирип албайын. Менимче бул данекте казначы эккени дурус. Казначы дагы дароо бир шылтоо таап, эккенден баш тартып, кайра вазирге оодарат. Ошол жерден турган баардык мамлекеттик кызматкерлер данек эгүүнү бири-бирине узатып, бирок баары баш тартат. Бул абалды байкап турган падыша бир топ үн катпай терең ойлонуп туруп калат. Алгач вазирдин, казначынын жана башка кызматкерлердин жүзүнө бирден карап: "Келгиле, бул ууру багбанга данектин алтын мөмө бергенин бир көрсөтөлү" деп туруп, чөнтөгүнөн алтын тыйын чыгарып, силсаяктын колуна карматат. Баардыгы үнсүз добушсуз абалда бирден алтын чыгарып, силсаякка бере баштайт. Император жылмайган абалда силсаякка: "Бар, эми кете бер. Бүгүнкү бул сабак бизге жетиштүү" деп жолго салат. Эми силерге суроо: силердин оюңарча ушундай бир күндөрдө ал сыйкырды данекти эге турган бирөө чыгабы? Болсо ким? Которуп даярдаган Нуриет Абдулазиз.